Assalamu alaikum. Кайрадан малинанын ичиндебиз. Бүгүн 22 октябрь, кар жаады, суук. Малинадагы жалбырак төгүчлөргө кирет. Бирок жалбырагы ушунчалык суукка чыдамдуу. Качан гана аяз түшүп, аяз көтөрүп уруп кетмейинче бул жалбырагы саргарбайт. Анча-мынча бул суукка чыдамдуу келет карга. Малина сезонунда түгөп баратат. Эрте жаздан баштап көзгө чейин малина сезону болот, билесиздер. Мына бул өткөндө август айында тартып киргизген. Мына ушул малинанын бышканын көрүп турасыздар. Гүлдөгөн мезгилде тартып киргизген болчумун. Айла жок, эгер бүгүн түнү менен суук боло турган болсо, тоңо турган болсо, анда бул мөмөлөрүн үшүк алып кетет. Пока малинанын коросу көп. Эгер суук урбай турган болсо, бул ноябрь, декабрга чейин мөмөсүн бере бермек. Тилекке каршы андай нерсе болбойт. Перепад температура, суук сөзсүз буларды алып кетет. Жылда мына ушундай нерсе болот. Муну алып калыштын жолу барбы дей турган болсоңуздар, муну пленка жаап, жылуулап алып калса болот. Бирок кымбатка турат. Анын бизге зарылчылыгы жок, ошондуктан жаппайбыз. Мына ушул суук ургандан кийин малинаны күзүндө отургузса болот. Күзүндө 15 ноябрга чейин жер тоң элек болсо отургузуп, суу коюп, успеть этип калыш керек. Малинанын орто аралыгы канча болот? Малинанын стандарт биз 1,10–1,20 сантиметр жолуна беребиз. Эки малинанын ортолугу 30–40 сантиметрден көчөттүн аралыгын отургузсаңыздар болот. Канча коросу бар дагы. Булар эми бышканга успеть этпейт эми. Малинада отургузганда жерди сөзсүз айдап, даярдап алыш керек. Дарысын берип, минералын берип, азыгын берип дегендей. Малинаны жакшылап отургузуп, эки жолу суугарып койсо, кышында суук урбайт. Эгер малинага суу койбой турган болсоңуздар, жер отурбаса, аба кире турган болсо, анда жер муздаганда тамыр кошо тоң калышы мүмкүн. Ноябрдын 15-ине чейин успеть этсеңиздер, отургузуп алсаңыздар болот. Көчөт сатасыздарбы деп көп сурашат. Көчөттү биз заказ менен гана сатып атабыз. Эгерде заказдан артып калса, ошону элге берип атабыз. Болбосо заказ менен гана болуп атат. Бизде бир канча жакшы сорттор бар малинанын. Малина боюнча эгер сиздерде кандай суроо болуп калса, ошол YouTube'тун астына комментарийге жазып коюңуздар. Комментарийден окуп жооп бергенге аракет кылам буйруса. Мына туугандар, күзгү малинанын түшүмү. Күзгү малина катуу болот. Алыс аралыкка чыдамдуу болот. Витаминге, билесиздер, малина бай келет. Оору үчүн, грипп үчүн. Негизи малинанын компоту, вареньеси эң пайдалуу болуп эсептелет. Ушул кезде малинаны холодильникке, логистикага алып атат. Эгер суугу уруп кете турган болсо, мындан кийин же вареньесин, же болбосо холодильниктен гана сатып жеп калабыз. Алызда көчөттөр былтыркы жылы ушул айларда, октябрдын этектеринде тигилген. 1 жылдык болуп калды малина. Быйыл күзгү малинасы болуп атат. Бул жер ак жер. Жер арык болгондуктан
хлордуулугу, туздуулугу көп болгондо көп куруду. Арасынан көп кургады. Көптөгөндөн кийин дагы кургаган учурлары болду. Былтыр күзүндө отургузганбыз. Туугандар, сөзсүз түрдө видеонун уландысы болот. Былтыркы жылда бул видеону тартып киргизгем. Бул малина тигилгенде тартып киргизгенбиз, контентте турат. Контентте карасаңыздар. Күзгү малина